Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Аллах субхана тағаланың жардамы менен Аллах тағаланың ақысы туралы сабақтарды улантабыз. Біз Аллах тағаланың ақысы туралы, ла иляха иллаллах туралы, жана ушул ла иляха иллаллахты буза турган Аллах тағалаға ширк келтирүү, ширк туралы сабақтарды өтүп атабыз. Жана азыр ширктин түрлөрү жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми буга чейин биз дуа жөнүндө сөз кылдык. Аллахтан башка бирөөгө адам эгерде дуа менен кайрыла турган болсо, айттык бул деген чоң ширкке адам диден чыгара турат. Эгерде тобо кылбай ушулап өлө турган болсо, төрүк тозок салат. Эми андан кийинки ширктин түрү бул деген Аллахтан башка бирөөгө арнап курмандык чалуу. Аллахтан башка бирөөгө арнап мал союу, ошого жакындашыш үчүн кимге бир кайсы бир жинге болбосун, бир арбактарга болбосун, маркумдарга болбосун, оолиярга болбосун, бир пайгамбарларга, бир периштелерге, кимге гана Аллахтан башка кимге гана болбосун, эгерде адам бир нерсени союп, бир койду союу, уйду союу, тоокту союу, эмнени гана болбосун, ошону союп, ошого жакындашыш үчүн, ошону таазим кылуу менен, ошого сүйүү менен ушундай бир ибадатты арнай турган болсо, бул дагы чоң ширк кылган болот. Чоң ширк кылган болот. Мындай кылган адам динден чыгат. Эгерде тобо кылбай ушундай абалда өлө турган болсо, түбүлүк тозокто калат. Эч качан тозоктон чыкпайт жана баардык соопчулук иштердин баарысы күйүп кетет. Бул ушул экинчи бул ширктин чоң ширктин түрү. Ушул тууралуу бүгүнкү сабагыбыз. Анан буга далилдерден биринчиден биз айтышыбыз керек. Бул биз эреже катары айткан элек. Ширк деген эмне? Ширк деген эмне? Бул айткан болчубуз, кайсы бир ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнаса, ошондо ширк болуп калат, Ошондо ширк болуп калат. Демек, мына бул жакта курмандык чалуу жөнүндө айтып атабыз. Курмандык чалуу, Аллахка арнап мал союу бул ибадат экенин биз биринчи тасыкташыбыз керек. Ибадат экенин тасыкташыбыз керек. Анан ибадат экенин тасыктаган болсок, демек, ушул ибадатты Аллахтан башка бирөө ким арнаса, демек ширк кылган болуп калат, Аллах Таала Куранда айтат: "Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин." Айт дейт Аллахтын элчиси, чынында менин намазым дейт. Жана менин курмандыгым, менин жашоом жана менин өлүмүм дейт да. Мунун баарысы Аллахка таандык, аламдардын Роббисине дейт. Аламдардын кожоюнуна. Ла шарика лаху дейт. Жана анын эч кандай шериги жок. Ушул нерселерде анын эч кандай шериги жок. Ва бизалика умирту ва ана аввалул муслимин. Жана ушул нерсе мага буйрук кылынган, жана мусулмандардын мен эң биринчисимин дейт да. Ушундай нерселерди ушул сөздү айтууга Аллах Таала өзүнүн элчисине буйрук кылган. Демек, эмне болот? Айтканың менин намазым жана менин курмандыгым дейт, Менин жашоом жана менин өлүмүм Аллахка таандык дейт. Көрүсүңөрбү? Мына биз намазды деген окуп атканда Аллах Таала үчүн окуйбуз, туурабы? Ким эгер намазды Аллахтан башка бирөөгө арнаса, белгилүү мусулмандарда бул чоң ширк болот, туурабы? Ушул эле сыяктуу көрүсүңөрбү? Аллах Таала бул жакта намаз менен бирге курмандыкты айта кетип атат. Демек, курмандык дагы намазда эле сыяктуу болгон алдагы улуу ибадат. Ким да мисалы ошол курмандыкты Аллахтан башка бирөөгө арнаган болсо, бул чоң ширк кылган болот. Улуу ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнаган болот. Ушул намазды Аллахтан башка бирөөгө ардаган сымал эле. Ардаганга окшош, көрүсүңөрбү? Анан да ушундай айтып атат, бул жакта Аллахка таандык деп атат. Көрүсүңөр, демек бул жалгыз гана Аллахтын акысы. Бул ибадат болбосун, башка кайсы гана башка ибадаттардын баарысы болбосун, баарысы жалгыз Аллахка гана таандык. Анткени аламдардын Роббиси. Көрүсүңөр, аламдардын Роббиси болгон, аламдардын жаратуучусу болгон жалгыз Аллахка эле таандык. Ким андай болбосо, андай ибадаттарга татыктуу эмес. Анын эч кандай шериги жок дейт, көрүсүңөрбү? Аллах Таала басым кылып кетет. Ушундай ибадаттарда Аллах Тааланын эч кандай шериги жок. Мындай ибадаттар жалгыз Аллах Таалага гана таандык. Жана айтат, ушул нерсе мага буйрук кылынган дейт. Көрүсүңөр, буйрук кылынган нерсе бул. Айтат, жана мен биринчи мусулманмын дейт. Демек, ушул нерселерди, ибадаттарды Аллахтын гана өзүнө арноо бул мусулманчылыктын белгиси. Көрүсүңөр, исламдын белгиси. Ким эгерде ушундай кылбаса, демек ал мусулман эмес деген белги да. Мусулман эмес деген сөз. Бул ушул биринчи далил. Дагы буга далилдерден Аллах Таала айтат Куранда, биз окуп жүрөбүз. Инна атайнакал каусар фасалли ли раббика ванхар дейт. Чынында биз сага дейт, Аллахтын элчиси сага каусарды бердик дейт. Ал каусар деген көлмө, бейиштеги көлмө, бейиштеги дарыя. Анан айтат Аллах Таала, ошондуктан дейт, сен өзүңдүн Роббиңе намаз оку жана курмандык чал дейт. Көрүсүңөрбү, Аллах Таала деген өзүнүн элчисине Мухаммадка саллаллаху алейхи вассалам улуу неамат көрсөткөнүн кабарлап берип атат. Биз сага райым катары, жакшылык катары биз сага Кавсар деген көлмөнү бердик дейт. Белек кылдык. Жана ошого шүгүрчүлүк кылып, Аллах Таалага шүгүрчүлүк кылып эмне кылайт? Роббиңе сен намаз оку дейт. Шүгүрчүлүк катары жана курмандык чал дейт. Ушул аяттан дагы биз түшүнөбүз. Демек, намаз окуу менен курмандык чалуу
шүгүрчүлүктүн эң башкы себептери да, эң башкы жолдору. Аллах Таала биз шүгүр келтиргибиз келген болсо, болгон жакшылыктар үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Намаз окушубуз керек жана курмандык чалсак болот да. Курмандык чалсак болот. Ошондуктан билесиздер да, курмандык чалуунун мисалы түрлөрү бар, Мисалы адам балалуу болгондо бизге курмандык чалуу дагы шариятыбызда өкүм катары бул тастыкталган, Ушунда көрсөөр курмандык чалуу шүгүрчүлүк да айтып атпайбызбы бул жакта, Кавсар сүрөсүнөн. Балалуу болгондо дагы шүгүрчүлүк катары ушундай бизде сүннөттө тастыкталган акыйка деп коебуз го, же жентек деп, ушул дагы шүгүрчүлүк иретинде бизде тастыкталган ибадат да. Эгерде кайсы бир мусулманда эркек бала болгон болсо 2 кой соёт, эгерде кыздуу болгон болсо 1 кой соёт, Ушул шүгүрчүлүк катары. Анан бул аятта көрсөтөр Аллах Таала буйрук кылып атат. Роббиңе сен намаз оку деп атат. Жана курмандык чал дейт сен өзүң Роббиңе. Аллах Таала буйрук кылган нерсе бул ибадат болуп калат. Аллах Таала буйрук кылып атса, демек бул ибадат. Бул ибадатты Аллахтан башка бирөө ким арнаса, демек ал чоң ширк кылган болот. Көрсөңүз, бул жакта аятта ушул дагы далил. Анан буякта айтылып атат, көрсөңүз, бул жакта дагы ушул аятта дагы Кавсарды окуп жүрөбүз да. Эң биринчи жаттаган сүрөлөрдөн, ошондо көрсөңүз, Аллах Таала айтып атат. Сенин Роббиңе намаз оку дейт, жана намаз менен бирге чогуу курмандык чалууну айтып кетип атат. Демек бул намаз кандай улуу ибадат болгондой эле, курмандык чалуу дагы ушундай улуу ибадат. Ошондуктан намазды Аллахтан башка бирөөгө арнаган уруксат берилбегендей эле, курмандык чалуу дагы Аллахтан башка эч кимге уруксат берилбейт. Муну арнабаш керек да. Бул ушу Курандан болгон далилдерден. Эми сүннөттөн болгон далилдерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имам Муслимде келтирген сахих хадисте, бул Али ибн Аби Талибтен келет. Ал айтат: Хаддасани Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам би арбаи калимат. Аллахтан элчиси саллаллаху алейхи вассалам 4 сөз мага айтып берди дейт. Не болгон 4 сөз? Айтат: Ла'аналлахи ман забаха ли гайриллах дейт. Аллахтан башка бирөөгө курмандык чалганга Аллахтын каргышы болду дейт. Аллахтан башка бирөөгө курмандык чалганга ага Аллахтын наалаты болду дейт. Айтат: Ва ла'аналлахи ман ла'ана валидей дейт. Жана ата-энесин каргаган адамга Аллахтын каргышы болду дейт. Айтат: Ва ла'аналлахи ман аава мухтисан дейт. Жана кылмышкерди жашырган адамга Аллахтын каргышы болду дейт. Жана айтат: Ва ла'аналлахи ман гайра манарал ард. Жана жердин көрсөткүчтөрүн дейт. Мисалы бир шаарга бараткан бул жак көрсөткүчтөр болот да, шаарлардын же жолдордун. Ушундайларды өзгөрткөн адамга дагы Аллахтын каргышы болду деген да. Бул адамдарды адаштырат да. Ушул 4 сөздү мага Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи айтып берди дейт. Эми токтоп кетсек, ар биринен көрсөтөрү 4 чоң улуу күнөөнү айтып кетип атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушул 4 чоң улуу күнөөлөрдүн эң башында эмнени айтып атат? Аллахтан башка бирөө курмандык чалууну айтып атат, ширкти айтып атат. Көрсөтөр, ушул хадистен дагы демек ширк чоң күнөө экенин дагы бир далилдердин бири да. Ушул хадисте көрсөтөр, качан гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күнөөлөрдү айтпасын, эң биринчи ирет ширктен баштайт эле да. Анын ордугу себеп. Жана ушул жакта айтып атат: Аллахтан башка бирөө ким курмандык чалган болсо, ага Аллахтын каргышы болду дейт, Аллахтын наалаты болду дейт. Неге? Анткени ал чоң улуу болгон ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнап койду. Улуу болгон ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнады. Ошонусу менен чоң ширк кылды да. Экинчиси, өзүнүн ата-энесин каргаган адамга Аллахтын каргышы болду дейт. Көрсөтөр, бул ата-энеге баш ийбей коюу эле өзү кандай диндеги чоң улуу күнөө. Ата-энесин каргаган, ата-энесин сөккөн, ата-энесин урушкан, көрсөтөр, бул андан бешбетер улуу күнөө болуп эсептелет. Жана бул жакта алымдар айтат, бул эки жол менен болот. Же өзү түзмө-түз ата-энесин каргайт, Аллахтын каргышына калат ошол себептүү. Же ата-энесин бирөө каргаганга өзү себепкер болот. Ошондо дагы ушул хадиске туш келип калат да. Кандайча? Мисалы бирөөнүн ата-энесин урушат да, бирөөнүн ата-энесин сөгөт, бирөөнүн ата-энесин каргайт. Каргаганда ал дагы буга кайра өчөшүп, ал дагы мунун ата-энесин урушат да. Мунун ата-энесин бирөө каргаганга деген ким себепкер болду? Өзү карган себепкер болду. Ошол себептүү бул дагы ошол хадиске туш келип калат да. Көрсөтөр, ушундай дагы мааниси бар да. Бул экинчи айтат. Үчүнчүсү, ким бир кылмышкерди жашырган болсо дейт, ага Аллахтын каргышы болду дейт да. Бир кылмышкер элесе бирөөнү бирөө өлтүрүп алып, же бирөөнү тоноп, же бирөөнүн бир нерсесин урдап кетип, ушундай же бирөөгө бирөө бир кол салам деп аткан болсо, ушундай бир кандай бир кылмышкер, мусулмандарга бир зыяны тие турган, адамдарга бир залакасы тийчү бир адам жүргөн болсо, ким аны жашыра турган болсо, жашырып, аны үйүнө аны катып, аны деген аны кийин аны жашырып кое турган болсо, кийин аны зыяны тиет да, туурабы? Мына ушундай ким ошондой адамды бул кылмышкер жашырса, ага Аллахтын наалаты болду дейт. Андай жашырбаш керек. Бул мусулмандардын мындай коопсуздугун сактап калуу ар бир мусулмандын милдети.
мына ошол жашырып аткан адамга суроо берет элек да. Биринчиден сен Аллахтын каргышына калгың келеби ошону жашырып. Экинчиден, эгерде сен үйүңөн бир нерсени тоноп кетип, алып качып бараткан болсо, бирөө жашырып алса, сен ошо жашырган адам менен ыраазы болуп бериң дейсиң. Туурабы? Сен өзүң ошондой нерсени ыраазы болуп бериң. Эч ким ыраазы болбойт эле, туурабы? Ошондон бул дагы шариатта уруксат берилет. Жана башка мунун дагы түшүндүрмөсү бар. Мухтис деген сөзүн бидатчы деп дагы түшүндүрүлөт да. Кайсы бир бидатчыны ким жашырып, ким бидатчыны коргогон болсо, динди бурмалай турган, динге бир жаңылык киргизе турган, динди алмаштырып, диндеги жок нерсени киргизе турган адамды коргоп, аны ал тараптуу боло турган болсо, ал дагы мухтис деп айтылат да. Ошого да Аллахтын каргышы болду. Ушинтип дагы алымдар түшүндүрмө беришет да. Анткени ал динди өзгөртүп аткан адам, динге залакасы тийгизип аткан адам, андай адамды коргогон болбойт. Кандайкы да тескерисинче андай адамды биз кайтарышыбыз керек. Анткени динди сактап калуу баардыгыбыздын милдетибиз. Жана 4-сөз сөз айтат, ким жолдун көрсөткүчтөрүн дейт, ким жолдун көрсөткүчтөрүн өзгөртө турган болсо, жердин көрсөткүчтөрүн дейт. Ага Аллахтын каргышы болду дейт. Бул түшүнүктүү, Анткени мисалы элестетсеңер, кетип барасыңар, бир шаарга бараткан болсоңор, жолдун өзгөрүшүн бирөө буруп салды башка жака. Кандай чоң зыян тиет көрсөңөр, кандай чоң зыян тиет көрсөңөр, ошондон ушул нерселерден биз сак болушубуз керек да. Дагы эми курмандык чалуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Дагы курмандык чалуу бул ширк экендигин дагы тасдыктай турган дагы хадис. Бул имам Ахмадта келген хадис. Айтат, бул Тарик ибн Шихаб аттуу келет, ал айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Дахалал джанната раджулун фи зубаб ва дахалан нара раджулун фи зубаб дейт. Бир адам дейт, бир чымын себептүү бейишке кирип калды дейт. А башка адам дейт, бир чымын себептүү тозокко кирип калды дейт. Билесиздер? Анан айтчы дейт сахабалар, "Калу ва кайфа залика я Расулаллах?" Дейт, Аллахтын элчиси, бул кандайча болуп калды дейт. Кандайча бир чымын себептүү. Бул кандайча дейт да. Дегенде айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Марра раджулан ала кавмин лахум санамун ла южавизу ахадан хатта юқарриб лаху шай'ан" дейт. Эки адам болгон эле дейт. Эки адам бир коомдун бир жашаган жеринен өтүп бараткан эле дейт. Жана ошолор жашаган аймакта ошол элдин бир өзүнүн идалы бар эле дейт. Бир бутпарасы бар эле дейт да, кудайчасы. Жана ошол алардын жашаган жеринен эч кимди өткөрбөйт эле, качан ошо өздөрүнүн кудайчасына бир нерсени курмандык чалдырмайынча. Өткөрбөйт эле дейт да. Калу ли ахадихима карриб дейт. Ошондо ошол экөөнүн бирөөсүн айтты дейт, курмандык чал деп айтты. Дегенде айтал, "Лейса инди шейун карриб" дейт. Менде курмандык чалганга эч нерсе жок дейт. Эч нерсе жок дейт. Ошондо айтты, "Калу карриб ала узбабан" дейт. Курмандык чал чымынды дагы болсо дейт да. Чымынды дагы болсо ошону союп биздин ошол немеге багыштап кой дейт да, кудайчасыначы. Ошондо факарраба зубабан фахаллу сабилаху фадахалан нар. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Жана анан эмне кылды ал? Ошол чымынды сойду, чымынды союп ошого арнап ошо курмандык чалды. Жана аны кой беришти дейт. Бирок кийин ал бирок тозокко кирди дейт да. Кийин ошол тозоктук болду. Анткени эмне кылды? Анткени бул чоң ширк кылды. Чоң ширк адам эгер анан тобо кылбай өлгөн болсо, сөзсүз бул адамды тозокко алып барат. Бул ошол диндеги болгон эң чоң күнөө болду. Анан окол ахар дейт. Жана экинчи адамга айтты дейт. Карриб дейт да, ага курмандык чал деп айтты. Дегенде айтты, "Кала ма кунту карриба ли ахадин шей'ан дун Аллах" дейт. Мен Аллахтан башка эч кимге эч нерсени курмандык чалбаймын дейт. Барсаңыздар, мына ла иляха иллаллахты таухидти түшүнгөн адам экен да. Аллахтан башка эч кимге эч нерсени курмандык чалбайм дейт. Мына мусулмандын жолу ушундай болуш керек да. Биз Аллахтан башка эч кимге эч нерсени курмандык чалбайбыз. Аллахтан башка эч кимге эч кандай намаз окуйбуз. Аллахтан башка эч кимге дуа менен кайрылбайбыз. Кандай гана ибадат болбосун, баарысын жалгыз Аллах Таалага арнайбыз, Аллахтан башка эч кимге арнабайбыз. Ушундай себеп бул да жооп берет. Дегенде канарса эмне дейт? Фадараба унукаху фадахалал жанна дейт. Жана анын башын кыйышты дейт. Өлтүрүп салышат да, өлтүрүп салгандан кийин ал бирок бейишке кирди дейт. Ал бирок бейишке кирди, бейиштик болду дейт да. Бул хадис имам Ахмад келтирет да, имам Ахмад келтирет. Эми бул хадистен эмне түшүнөбүз? Мына эң биринчи мына темабыздагы мына бул курмандык чалуу, Аллахтан башка бирөөгө мал союу, эмнени гана болсо, ал эмес, чымынды дагы болсо. Көрсөңөр, чымынды дагы болгон болсо, бул чоң ширк болот. Адамды сөзсүз түрдө, эгер ошону тобо кылбай өлүп коюп өлгөн болсо, ошондой абалда адамды сөзсүз түрдө түбүрүк тозокко алып барат. Бул ширктин коркунучун бизге түшүндүрө турган хадис да. Анан дагы бул хадистен эмне түшүнөбүз? Ширк кандай коркунучтуу экенин түшүнөбүз да. Кичинекей болсо дагы, аз болсо дагы. Эми чымындылык аз эле нерсе деп ойлошу мүмкүн адам, туурабы? Эми чымын эмне болмок эле депчи. Бирок көрсөңөр, андай ширктин аз дагы болсо дагы ал эң коркунучтуу да. Өтө коркунучтуу.
Жана бул хадистен түшүнөбүз дагы эмнени? Ширк кылган адам демек сөзсүз тозокко барып калат экен. Тоба албай берсе. А бирок таухидти кармаган адам кайра бейишке барат дегенди түшүнөбүз да. Ла иляха иллаллахты кармап Аллахтан башка эч кимге сыймаса, ал адам бейишке барат экен. Ушуну түшүнөбүз. Жана дагы түшүнүлө турган нерсе мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай кооз түрдө, кандай сонун ыкма менен ла иляха иллаллахты жеткизген да. Ширктин коркунучун көрсөтөрү кандай түшүндүрүп берип атат. Мына биринчи көрсөтөрү кандай биринчи айтып берип атат да. Bir adam çımın sebepti, beyirke girip kaldı, bir adam çımın sebepti, tozokka girip kaldı degende адамдар кызыгат да. Ушинтип айтканга кандай чогуу кылат деп. Өзү андан кийин аны түшүндүрүп берип атат да. Бул да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп аткандагы кандай жеңил кылып жеткизген жолдорун билген да бул ушундай. Демек, курмандык чалуу бул ибадат экен. Улуу ибадат экен, Анын кандай түрлөрү бар? Мисалы, курман айтта. Курман айтта мал союбуз, Аллах Таалага арнап бисмилля, Аллаху акбар деп, бул мына ошондой эле мисалы ажылыкта мал сою бар. Ошондой эле жана балалуу болгондо адам, акыйкада ошондой эле жана башка кандай мисалы Аллах Таала шүгүрчүлүк келтирип адам мал сое турган болсо, бунун баары тең ибадаттар. Ушундай ибадаттарды Аллахтан башка бирөө ким арнаган болсо, бул чоң ширк кылган болот. Бул чоң ширк кылган. Аллахтан башка кимге арнашы мүмкүн? Мисалы жиндерге, жин шайтандарга, арбактарга, периштелерге, пайгамбарларга кимге гана адам арнабасын, бул чоң ширк болот, динден чыгара турган. Ошондой эле курмандык чалуундагы уруксат берилген түрү бар. Бул мисалы адам жөнүндө өзүнө мисалы эт болуш үчүн, өзүнө мисалы эт жеш үчүн ошентип мал сое турган болсо, бул уруксат берилген. Курукуу мал союулардан болот. Ошондой эле мисалы соода кылыш үчүн, союш үчүн, мисалы этин сатыш үчүн, ушундай же мисалы конокторду сыйлаш үчүн ушундай мал сое турган болсо, мунун баарысы тең уруксат берилет. Бир эле кандай шарт менен ошону союп атканда мусулман эмне деп айтыш керек? Бисмилля, Аллаху акбар деп айтыш керек, Бисмилля, Аллаху акбар. Бисмиллях деп айтуу бул шарт. Бисмиллахты айтпай калса, Аллаху акбар деп айтса, айтып эле койсо, анда бул арам болуп калат да. Бисмиллахты айтып, Аллаху акбарды айтпай калса, анда уруксат берилет. Бирок Аллаху акбар деп да кошумча айтып койгон, бул мустахаб да. Ошондо Аллах Таала Кур'анда айткан: "Ва ла такулу мимма лам юзкар исмуллахи алейхи" деген да. Анын үстүндө Аллахтын ысымы аталбаган нерсени жебегиле деген да. Аллах андан жебегиле деген да. Бул демек шарт. Ошондон бисмиллах, Аллаху акбар деп ошентип мал союлуш керек да. Жана ошондой союп атканда дагы биз айта кетишибиз керек. Адам союп атканда, малды союп атканда, мисалы бисмиллах деп Аллахтын аты менен деп союп атабыз, Кимегерде Исанын аты менен, же Мухаммадтын аты менен, же баланчанын аты менен, же бир ата бабасынын аты менен деп ошентип союп турган болсо, бул дагы ширк болуп калат. Да. Бисмилля деп Аллахтын аты менен союшубуз керек. Сойгонго бизге уруксат берилет да. Жана ошо Аллахтын аты менен башка нерсенин аты менен эгерде ким мал союп турган болсо, андай этти жегенге дагы болбойт. Ал арам болот. Демек айтып атканда, биз тилибиз менен айтып атканда дагы Аллахтын аты менен айтышыбыз керек. Экинчиден, ниетибиз дагы Аллах үчүн болуш керек. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуш керек да. Анткени кээ бир адамдар бисмиллах деп туруп, Исага жакындашыш үчүн союшу мүмкүн. Же бир жинге жакындашыш үчүн союшу мүмкүн. Же бир жиндин, жин шайтандардын ыраазычылыгын жетиш үчүнчү. Мына ушундай бисмиллах деп айткан болсо дагы бирок кылган иши ширк болуп калат. Кene ниетинде бул Аллахтан башка бирөөгө арнап атат. Түшүндүңбү? Анан ошондой эгерде биз ниетинде ошондой арнаган билген болсок, анда андай этти дагы жеген болбойт. Демек көрсөтөрү ошондо мал союп атканда ушул эки нерсе чогулуш керек да. Биз атап атканда дагы Аллахтын аты менен аташыбыз керек, ниетибизде дагы Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек да. Мисалы кээ бир учурларда мисалы кайсы бир адамдар бир жаңы үйгө кирген болсо, кээ бир жактарда ушундай кылгандар бар да. Ошол үйдөгү бир жин шайтандардын бир зыяны тийип калбасын деп, ошол жактагы бир жин шайтандарга үйдүн ээси же башка бирөөлөр деп туруп ошолорго арнап мал союп коюшат. Тоок союшат. Же мисалы кээ бир жактарда бар, бир тоонун жанында жашашат, ошол жактан бир көчкү басып калбасын, же сел бизге бир сел жүрүп кетпесин деп, ошол жактын тоонун жини деп, ошол жактагы бир жин шайтандарга арнап мал союшат. Кээ бирлер бар, кээ бир күмбөздөргө, бир мөзөлөргө барат, ошол жакта жаткан ата бабаларынын ыраазычылыгы үчүн деп, ошолорго арнап, ошолорго таазим кылып, ошолорго жакындаш үчүн аларга арнап мал союшат. Мына ушунун баарысы тең ушул курмандык чалууда болгон ширк болот. Ушунун баарысы тең чоң ширк. Мына көрсөтөр биз сак болушубуз керек, башкаларга кайтарышыбыз керек. Анан көбүнчө ушундай, мисалы кандай бир мүрзөлөргө, күмбөздөргө, ар кандай булактарга, тоо таштарга, ошондой жактарга барып курмандык чалганда буйрук кылган көбүнчө көз ачыктар болот. Көз ачык түргөчүлөр ошондойлорго адамдарды алып барып, башын айландырып, ошентип анан ширкке түшүрүшөт да. Ошондо муну биз мусулмандарды кайтарышыбыз керек да. Жана курмандык чалуунун бидат түрлөрү бар да. Динде уруксат берилбеген. Ширк эмес, бирок бидат түрлөрү бар. Мисалы,
кыркылыктагы, аштагы жана ушундай бир кандай бир динде жок нерсени динден деп киргизип алып, ушундай бир кандай бир жыйналыштарды, бир ибадаттарды өткөрүп аткан болсо, ушундай учурларда курмандык чалган бул уруксат берилбейт. Бул тыюу салынат. Ошондой эле ысырапчылык, ошондой кандай ысырапчылыктар, кандай туура эмес иштер дагы коштолуп жүрөт. Эми Аллага шүгүр, альхамдулилля, мамлекет тарабынан да булга дагы тыюу салынган. Альхамдулилля, Аллага шүгүр. Алардан Аллах разы болгон болсун. Тууралык Аллах Таала өзү коштоп, өзү колдоп аларды багыттап жүргөн болсун. Мына жакшы чоң жардам болду да. Мына жана аалымдар айткандай, кээ бир адамдарды Аллах Куран менен токтотуп болсо, аларды кээде султан менен токтотот деген сөз бар да. Султан менен падыша менен токтотот дегенчи. Эми буга чейин айтылып жүрдү, молдолор, молдокилер баары айтып жүрдү, бул болбойт, бидат деп айтып жүрдү. Адамдар токтобой кой, бул салт болуп калды да, ушундай болуп калды деп эле токтоно албай жүрүштү эле. Мына Аллага шүгүр, азыр падышалык тараптан дагы мына буга тыюу салынып калды, альхамдулилля. Анан чынында эле мына ушундай кандай туура эмес көрүнүш экенин элдин баары эле Аллага шүгүр түшүнүп калган эле да, түшүнүп калышты кандай туура эмес. Анысы деле ошол адамдар, кайсы бир адам мисалы үйүндө жоготуп болуп, бирөө каза болуп, жакынында жоготуп отурган, өздөрү анысы деле ошол кыйналып отурган учурда кайра келип алып, анан алардан мал сойдуртуп, болгондо чоң мал сойдуртуп, ошондо алардын үстүнө кайра кыйынчылыкты көбөйтүшөт да. Бул туура эмес. Бул туура эмес да. Мындай нерсени биз кайра токтотушубуз керек. Да, мындан кайтарышыбыз керек. Кайра анысы деле кыйналып отурган болсо, кайра кыйынчылыкты көбөйтүп да аларчы. Кайра канча деген конокторду, кишилерди тостуртуп, анан келип алар аз келгенсип анан тиги маркумга алар дуа кылып, ошол жакындарына кайра көңүл айтып кетиштен мурда келип кайра сылтагып кетишет да. Эти андай болуп калыптыр, эти мындай болуп калыптыр, мага бул устакан бербей койду, антип койду депчи, субханалла. Ушул жакшылык болуп. Анан ал эмес ушундай көрүнүштөр болгон да, кайсы бир айылдарда, кайсы айыл экенин айтпай эле коелу, ушундай көрүнүш болгон да. Бир балдарды анын атасы, ошо үйлөнүн атасы кайтыш болуп, балдар жетим калат. Жетилик балдар да, балага жетилик балдар жетим калышат. Анан алардын үйүндө ошол өздөрүнүн ырзык таап жеп жүргөн бир уyu бар болчу экен. Бул болгон окуя да, күбө болгон болсо. Бир уyu бар. Аны саап, сүтүн өздөрү ичип, сатып ушинтип жашашкан экен. Анан ал атасы кайтыш болгондон кийин айылдагы жашоочулар келип анан сөз муну союшуңар керек деп аларды мажбурлашат. Муну койгула жалгыз уyu болсо деги болбой, анан союп алып, анан жеп алып кетип калышат. Мына жетим калган балдардын жалгыз уюн союп алып, анан кетип ушуну жеп алып кетип калышкан да. Мына алар ушул түз эт жеш керек болуп аткан болчу бизде. Ачка калып эле ошол учурда. Булар тууралуу Аллах Таала мына анык, мына буларга тиешелүү аят бар да. Аллах Таала айтат: "Инналлазина яакулуна амвалал ятама зулман, иннама яакулуна фи бутунихим нара, ва саяслауна саира" дейт. Чынында зулумдук менен, адилетсиздик менен жетимдердин мал мүлкүн жегендер дейт. Чынында булар өздөрүнүн курсактарына отту толтуруп атат деген да. Булар курсактарына булар отту жеп атат деген. Жана сөзсүз бар тозокко кирет деген да. Өздөрү булар мындай иштен алар тобо кылыш керек. Мына кандай туура эмес көрүнүш да, субханалла. Өздөрү ушунтан Куран сүннөттөгү биз буйруктарга биз баш ийишибиз керек. Андай нерсе болбойт экен. Биз өзүбүздүн пайдабыз үчүн тыюу салган да. Өздөрү бул нерсе дагы ушундай бидаттар жана ушундай туура эмес нерселерге алып келет да. Эми дагы могу акыркы дагы бир кошумчалап айтып коелу. Бул курбандык чалуу демек улуу ибадат экен, улуу ибадат экен. Аллахтан башка бирөөгө муну ким арнай турган болсо, бул чоң ширк кылган болот. Мындай да. Ошол малды союп, ошол келген адамдар жанагындай бир кыркыгында, же ашында, же андай жылдыгында ушундай кылып өткөрүп, бидат кылып, динде жок нерсени кылып, жөн эле ошол сойгон ошол мал мүлкүн текке кетиргенден көрүп, андан көрүп динде уруксат кылынган, чынында соо тийген нерселерди кылыш керек да. Анткени бул нерсе чынында динде жок нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ман амила амалан лейса алейхи амруна фахуа рад" дейт. Ким бир ишти кыла турган болсо, ошо кылган ишине бизден буйрук болбосо, ал нерсеси кабыл болбойт дейт, кайтарылат дейт. Мына мындай ишке 40-кылыгында мал сойгула, жылдыгында мал сойгула деген бул негизи христиандардан келген да. Мусулмандарда мындай нерсе жок болчу. Исламда жок, мындай нерсеге буйрук жок. А буйрук нерсени ким, ошо буйругу жок нерсени ким кылса, мына биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ал кайтарылат дейт, кабыл болбойт. Мунун эч кандай сообу жок да. Жөн эле бул эл көрсүн деген иш да. Чынында эле көрсөңүздөр ошондой да, эл эмне дейт да. Муну кылбагыла, кел андан көрүп мындай башка сооп чее турган иштерди кылалы десек, жок, эл эмне дейт. Анда мына атасы кайтыш болду, энеси кайтыш болду, сойбой койду, антпай койду деп сөздөн коркушат да. Көрсөтү, ушундан биз кайра айтышыбыз керек. Жок, эл эмне дейт эмес, Аллахтан ыраазычылыгын артык коелу. Бул жакта чынында ошо маркумга чынында пайдасы тие турган нерсе кылышыбыз керек. Андан көрүп мисалы ошонун өлчөмүндө мисалы бир кой союшабы, уй союшабы, эгерде чынында эле ошону сойгусу келген болсо, мисалы ошо 40-кылыгында эмес, башка күндө эле
союп туруп чынында муктаж болгондорго таратып койсун. Жетим жесирлерге, кембагалдарга муктаж болгондорго ошолорго таратып койсун. Соолу жана маркумга тийсин деген ниетте. Мына ушул сөзсүз тиет. Мектеп ачып жол салып. Же болбосо башка, мисалы ошонун акчасына деген башка бир пайдалуу нерсе кылып койсун. Мисалы жолдоңдук койсун, бир көпүрө салып койсун. Же мусулмандарга пайдасы тие турган бир ишти кылып койсун. Ошонун соолу жана маркумга тийсин деген ниетте. Ошондой турган болсо бул сөзсүз тиет. Бул сөзсүз пайдасы бар да иншалла. Эгерде алар ыкмасы болушкан болсочу. Өстөр мына ушундай иштерди кылса жакшы да, жанагындай эч кандай кабыл боло турган. Чынында эле жанагындай эч кандай сообу жок. Анткени бул бидат. Анткени пайгамбар саллаллаху айткан, ар бир бидат диндеги ойлонуп табылган нерсе бул адашуу деген. Ар бир адашуу бул тозокту деген да. Бул күнөө андай нерселер кылганчы. Субханалла. Жана бул курмандыкка да байланыштуу маселе. Карасаңыздар, мына алхамдулилля биздин динибизде деген ширк ушунчалык чоң күнөө болгондуктан, улуу күнөө болгондуктан, ширктин өзү эле тыйылбастан ширкке алып бара турган жолдор дагы тыйылган да. Ошондуктан мына бул ширк айтып атпайбызбы? Мисалы курмандык чалуу, Аллахтан башка бирөөгө ардап курмандык чалуу бул чоң ширк туурабы? Ошондуктан Аллахтан башка бирөөгө курмандык чалуу өзү эле арам болбостуктан, ушуга алып бара турган дагы нерсе арам болгон. Ал эмне? Эгерде мушриктер, бутпарастарга сыйынган адамдар, капырлар кайсы бир жерде чогулуп алып, Аллахтан башка бирөөгө арнап мал сойгон жер болгон болсо, чогулган өзгөчө бир жер, мусулмандарга ошол жерге барып Аллахка арнап мал сойгон уруксат берилбейт. Түшүнүктүбү? Карасаңыздар, кандай биздин динибиздин кооздугу. Кандай бизде ушул ширктен кайтарууга биздин жолдор коюлган да, бизде ошо колдон келишинче биздин шариятыбыз ширктен алыс кылат да. Бул Сабит ибн Дахак деген сахабадан радиаллаху анху айтылат. Бул хадисти Абу Дауд келтирет, жана хадистин иснады бул Бухари, Муслимдин шартына туура келет, сахих хадис да. Анан айтат, бир адам дейт, бир Буана деген жерде төөнү соем деп убада берген эле дейт. Назыр кылган эле дейт да. Абет деп коет да. Аллах Таалага убада берген эле, ушундай ибаратты кыламын дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан сурайт. Хал кана фиха васан мин авсанил жахилияти ю'бад дейт. Ошол сен төөнү соем деген ошо Буана деген жерде жахилият доорунда дейт, исламга чейинки доордо бутпарастардын алар сыйына турган бир кудайчасы турду беле дейт, ошол жерде идол турду беле дейт. Десе айтат, жок дейт. Айтышты жок дейт. Айтат, фахал кана фиха идун мин аядихим. Ошол жерде ошол мушриктер чогулуп алып бир майрам өткөзөт беле дейт. Себир дайыма бир чогулуп турган бир жери беле дейт ошол жер. Чогулуп турушу жери беле дейт да. Айтышты жок дейт да. Жок дейт. Анда айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ауфи биназрик дейт. Анда убадаңды аткар деди. Анда Аллахка берген убадаңды аткар деди. Айтат, фа иннаху ла вафа линазрин фи маъсиятиллах дейт. Анткени чынында күнөө болгон иште убада аткарылбайт дейт. Ошондой вала фима ла ямлику ибн адам. Жана адам өзүнүн мүлкүндө болбогон нерсе менен дагы убада аткарбайт дейт да. Деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп берген. Эми бул хадистен эмнени түшүнөбүз? Мына, бул адам демек курмандык чалайын деген экен. Бир төө соёйын деп Аллах Таалага убада берген экен. Бир жерде, бир Буана деген жерде. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан сурап атат. Ушул жерде мушриктердин бир турган бир кудайчасы бар беле дейт? Жок дейт. Эгерде ооба десе тыюу салып коймок экен да, болбойт эле. Андан сурап атат. Ошол жерде алар чогулуп турчу беле дейт? Кайра бир өздөрүнүн жыйналып турган жери беле дейт? Десе жок дейт. Ооба десе ал дагы анда да жок дейт. Болбойт дейт эле да. Туруп ана ушул эки шартты сурагандан кийин анда убадаңды аны эми аткара бер дейт да. Анткени күнөө иште убада аткарылбайт дейт. Эгерде жанагы нерсе болсо анда сен күнөө болуп калат эле дейт да. Күнөө болуп калат эле. Ошто мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай бизге баян бул нерселерди сонун баяндап кетип атат да. Жана ушундан кандай пайда алабыз? Эң негизги демек кайсы бир капырлар, мушриктер, ширк кылуучулар, ким болсо теңирчилер болсун, христиандар болсун, ким гана болбосун, чогулуп алып бир жерде бир күмбөзгө, бир жерге, бир булакка, бир тоого, кайсы жерге барбасын, ошол жерге барып алып, өздөрүнүн кудайына арнап бир мал сойгон жери болгон болсо, же атайын чогулуп ошол жерде бир кудайына сыйына турган жер болгон болсо, мусулмандарга ошол жерге барып ибарат кылган болбойт. Ошол жерге барып мусулмандар дагы мал сойгон болбойт. Аллахка арнаса дагы. Мусулмандар Аллахка арнаса дагы алар не болуп калат? Алар арамга түшүп калат, мусулмандар. А эмнеге? Анткени сыртынан караганда ошол мусулман ошол мушриктердин кылган амалына окшош болуп атпайбы сыртынан караганда? Мүмкүн ниетинде о Аллахка ардап атат. О, ниетинде Аллахка ардап, ширк кылбайт. Бирок сыртынан бул арам кылып калат. Анткени бул не болуп калат? Ошо мушриктерге окшош болот. Мушриктерге окшош калып атат да. Жана экинчиден бул өзүнүн амалы менен башка бирөөлөр ширкке чакырган болуп калат. Ошол себептүү дагы тыюу салынган да.
Мисалы кайсы бир адам элдин арасында бир илимдүү, бир динчил адам болуп таанымал болгон болсо, ал барып алып ошол мушриктер, ширк кылуучулар чогулган жерге барып туруп ибадат кылса, мал сойсо. Туурабы? Сырттан көргөн адамдар демек жанагы илимдүү адам, такыба адам барып аткандан кийин эмнеге болбойт эле дейт да. Көрсөтөрбү, ошол адам өзүнүн ошо иши менен башкаларды ширкке чакырчу болуп калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн, бул адам ширк кылып аткандарды ошол ишинде тасыктаган болуп калат. Ал барып алар менен катышып ошол жерге барып жүргөн болсо, ошолор менен чогуу бирге катышып, өзү ширк кылбаса дагы беркилерди амалына тасыктап коет. Тигилер ойлойт, а мына биз жүрөбүз буякта. Бул деле бул илимдүү адам, бул молдоке деле жүрбөйбү биз менен. Демек биздин кылганыбыз туура эле деп калышат да. Көрсө, ошол себептен бул жактан дагы арамга түшөт да. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи бул биздин шариятыбызда ушул нерсе бизге арам болот. Жана дагы бул хадистен алынган пайдалардан эмне экен? Көрсө, пайгамбар саллаллаху алейхи бирөө суроо менен келгенде дароо жооп бербейт эле, тактайт эле да. Мына ошондон бир кайсы бир фатва берүүчү суроого жооп берип, шариаттык суроого жооп берип аткан болсо, ушундай болуш керек да. Суроо бергенден кийин сураш керек. Тактап сурап, анан так жооп бериш керек да. Жалпы жооп бербейчи. Эми бул түшүнүктүү, бул түшүнүктүү. Жана бул жакта дагы кошумча катары айта кетсек, мына кандай гана альхамдулилlah, Аллага шүгүр, сонун динибиз бар. Альхамдулилlah, мына ушундай ширктен Аллах тааланын карын алып бара турган, бизди азапка алып бара турган күнөөнү тыйып, андан кайтарып, кандай сонун жол менен кайтарылган. Ал өзүн кайтармак турсун, биздин шариятыбызда алып бара турган жолдун баарысынан бизди кайтарып койгон. Альхамдулилlah. Жана ошондой эле мына бул курмандыкка байланыштуу, мына биздин динибиздин дагы бир ушундай кооздугун байкасак болот да. Мына альхамдулилlah, мына биздин ошо мусулмандардын курмандыгы менен капырлардын, ошо ширк кылуучулардын курмандыгынын айырмачылыгын өздөрү байкасаңыздар. Мына мисалы Курман айтты билесиздер. Мисалы Курман айтты, мына жанагы биз Кавсар сүрөсүн окудук го, фасалли ли раббика ванхар деген, ошондо сенин Роббиң үчүн, өзүңдүн негең үчүн сен намаз оку, андан соң анан жана курмандык чал деп. Ошондо кээ бир тафсир алымдар айткан, бул аяттагы мааниси ошо курман айт тууралуу айтылып атат депчи. Анткени биринчи намаз окулат, андан кийин барып курмандык чалынат депчи. Жана карасаңыздар, ошол курмандык чалганда кандай чалат? Бир гана Аллах Таалага, баардыгыбыз жараткан, чыныгы ибадатка татыктуу боло турган Аллах Таалага арналып курмандык чалынат. Андан соң ал мал дагы ошол өзү союлуп атканда эле кандай союлат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, идадабахту фаахсину дибха деген, эгерде силер малды сое турган болсолор, эң жакшы түрдө сойгула деген. Ошол вали юхиддахатум шафрата вали рих забихата деген да. Ошондон жакшыраак бычагын курчусун дейт, кийин ал союп атканды кыйнабаш үчүн дейт да. Карасаңыздар, ошондой кандай гана сонун жол менен да, аны жандыкты кыйнабай, ага ал эмес, анын көзүнчө тиги бычакты курчуткан туура эмес да. Аны бычакты да көрсөтпөй барып, ушундай кылып кандай ага аны кыйнабаган жол менен союлат да. Ал эми мушриктердин сойгондорун байкасаңыздар, субханалла, жана ширк кылуучулар ар кандай маркумдарга же болбосо ар кандай бутпарастарга өздөрү жазып алган кудайларына сыйынгандар, алардын ошол өздөрүнүн ошол кудайчаларына арнап сойгонду байкасаңыздар, кандай кылып алар, кандай жандыкты азаптап, аны кыйнап, аны деген толук сойбой, аны жанын чыгарбай, аны деген келип эле жаракаттап, балта менен уруп эле ошентип таштап кете беришет. Анан мусулмандарды кандай болот? Ошо сойгондон кийин альхамдулилlah, Аллага шүгүр, кандай кылат? Анын деген сонун кылып анын таратып, ал этин таратып муктаж болгондорго, кембагалдарга, жетимдерге калган болсо өздөрү колдонуп, өздөрү ошону жеп, эч нерсесин ысырап кылбай, кандай жакшы өткөрүлөт да. Ал эми буларды болсо ошондо деген булар ошо аша чаап, ысырапчылык кылып, ошол кимге кайсы бир ошо жасалма кудайына союп аткан болсо, же бир кайсы күмөзгө арнап союп аткан болсо, ошол жерге таштап салышат. Ошол жерге састып, ар кандай курт-кумурскаларга жединдирилип, ошондой карасаңыздар, кандай ыпластуу жол менен алар ошондой өздөрүнүн ибадатын аткарышат. Жана ошондой эле бул мусулмандар менен капырлардын айырмачылыгы ошол эле майрамда деле билинет. Карасаңыздар, кандай эртең менен таң атпай жуунуп тазаланып барып намаз окуп, айт намаз окуп, ошондой Аллах Таалага жалбарып кайрылып дубалар менен, андан соң мал союлуп, кандай сонун түрдө, малды кыйнабаган түрдө, кийин ошол малдын этин таратып муктаж болгондорго, аларды дагы ойлонуп, ошол мусулман бир тууган алардын да кажетин ойлонуп, аларга да жардам катары садака берилип, ошондой кандай мусулмандардын майрамы кандай өзгөчөлүк менен өтөт да, кандай жакшы, кандай көркөм түрдө. Ал эми капырлардын майрамдарын өздөрү билесиздер, кандай башталгандан баштап бүткөнгө чейин алар ичимдиктер менен, ар кандай спирт ичимдиктер менен, ар кандай арам нерселер менен, ар кандай душмандылык менен, кандай канчасы ошондой ичип алып, бири-бирине кол салып, бири-бирине өлтүрүп салып, ушундайга чейин жеткендер бар. Эми ал айта берсе болбой, айта берсе бүтпөс да. Анан эми альхамдулилlah, карасаңыздар, ушул менен дагы биз өзүбүздүн динибиздин кандай көркөмдүү, кандай сонун экендигине биз ошо сыймактана турган бир себептердин бири да, альхамдулилlah.
Тем Аллахтан сұрайбыз, бардығызды Аллах Таала таухидте бекем кылган болсун, ла иляха иллаллах негизинде ла иляха иллаллах карманып жүргөндөрдөн кылган болсун жана бардығызды жана жакындарыбызды ширктен алыс кылган болсун. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.